Ханафи мазхабында креветка адалбы деген суроо экен. Креветка боюнча иншалла бизде халал сабактар келет. Ошондо дагы айтабыз. Бул айымма саласа дейт, 3 мазхабта жесе боло берет. Ханафилерден башка 3 мазхабта жесе болот. Ханафилерде уламалар 2 жамаатка бөлүнгөн. Бир жамаат креветканы жесе болот дейт, бирөө болбойт дейт. Анын бардыгы бул балыкка киреби, кирбейби деген маселе. Балыктын түрүнө киреби, кирбейби деген маселе. Себеби Ханафи мазхабта балыктын түрү баардыгы халал. Балык дегендер халал дейт. Балыкка кирбейт дегендер алар макрух дейт. Түшүнүңөрбү? Макрух дейт. Ошон үчүн бул маселе ихтилафи маселе. Эгер кайсыл жерде балык деп айтса, анда ал балыктын өкмүндө болот. Көпчүлүк уламалар, Ханафи мутахир уламалар балыктын түрүнө кирет деген. Себеби Китабул Хайванда дагы уламалар балыктын түрүнө киргизген ушуну. Ошон үчүн үрф каралат жана лугатта каралат. Лугатта, үрфтө балык дейилсе, анда бул халал. Биздин Ханафи мазхабта халал. Анан жебеген жерлер болсо өз ыктыяры, бирок ким жеп аткан болсо харам жеп атат деп айтылбайт. Түшүнүңөрбү? Канча ихтилаф көп болсо, ал жерде эмне жеңилдик берилет. Ихтилаф болгон учурда жеңилдик берет өкүмдө. Ошон үчүн Ханафи мазхабынын өзүндө да ихтилаф болуп калды. Ошон үчүн жеңилдик бар. Экинчи тарафты харам жеп атасың деп айткан да болбойт. Ким жейм десе жей берсин. Себеби чоң алымдар, муштахиттер, экинчи тарафтын алымдары дагы буну балыктын бир түрү деп айткан. Бул боюнча иншалла халалда сабакта балык боюнча кеңири да маалымат беребиз.